Сыртта жамгыр, көздө жаз, көңүлдө күз, билбейм азыр кай мезгил өмүрдөбүз деп керемет саптарда айтылып келет эмеспи. Мына ошентип күз мезгили дагы келип калды. Ал эми бул кереметтүү кечте чай үстүндө сырдашуу берүүбүз уланмакчы. Ал эми бул кечте кадырлуу коногубуз бар, алдыда тааныштырып кетебиз. Куудул алып баруучу актриса Айтор көп кырдуу таланттын ээси Назира Жетигенова эжекебиз бүгүн биздин студиябызда. Кош келдиңиз эжеке. Кош келдим. Саламатсыздарбы? Урматтуу 7 канал бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз элим, бардыгыңыздарга 7 каналдын жалпы жамаатына салам, жана ошондой эле бизди көрүп жаткан кыргыз элиме, улууларга, сулууларга, аталарга, апаларга, арыктарга, качокторго барыңыздарга салам дейм, бөбөктөргө. Мынакей жаз жарыш, күз күрөш деп бекер айтылбаса керек. Күзүндө мынакей түшүмдөр болуп, күрөшүп, тойлор болуп, биз дагы жүгүрүп жүрөбүз. Ушундай элибизде жалаң гана жакшылык болсун. Биз жакшылыкта кызматтабыз. Жаман кабарлар угулбай, телефондо, WhatsApp'та дагы, SMS-те да жалаң гана жылуу сөздөр угулуп жүрсүн. Азада бегимде мен ар дайым сөзүн айтып жүрөм, ырсаттарын. Мага уйку да кымбат эмес, түбөлүк уктачу күн да келет. Мага өмүр да кымбат эмес, ажал келсе алып кетет. Мага байлык да кымбат эмес, бир тал шереңке менен күйүп кетет. Мага бийлик да кымбат эмес, жаштар келсе ордунду алып кетет. Мага уулум да кымбат эмес, аял алса аялдын сөзүн сүйлөп кетет. Мага кызым да кымбат эмес, күйөөгө тийсе ошонун сөзүн сүйлөп кетет. А мага болсо эң кымбаты бул көңүл дейт, бир кичинекей жаман сөзгө үйүшүп кетет дейт. Келиңиздер, бизге жылуу сөздөрдү, суроолор болсо, комментарийлер болсо, SMS-тер болсо жазыңыздар деп туруп мен алып барчу болуп кеткем. Анда биздин конокто сезим. Кош келдик. Кош келипсиздер. Айтыңыз анан кантип арыктадыңыз? Мына баягы сен барган жер майрам болсун дейт го. Анысыкандай сиз келгенде барган жерди майрам кылып, Айтор мындай шаңга бөлөйсүз да. Ушундай энергияны дегиле каяктан аласыз? Сырларын айтып койбойсузбу? Энергияны албетте күндөн алам. Азыр күн жок бирок. Абадан алам, суудан алам, неберелеримен, жакшы адамдардан. Жакшы адамга жармаш, жаман адамдан адаш деп бекер айтылбаса керек. Ошон үчүн ар дайым жаныңыздарда жакшы адамдар, позитивдүү адамдар жүрсө, сен да ошодон энергия аласың. Анан албетте жылуу сөздөн, элдин батасынан, жана ошондой эле неден десем, тамак аштан кылган ишиңизден. Мына чай үстүндө сырдашуу берүүбүз деп өзү эле айтылып турат. Бүгүн сырдашабыз. Анан акыркы жаңылыктарды айта кетсеңиз, чыгармачылыгыңызда, дегиле жеке жашооңузда мына бир канча айлар мурун Россияга да барып келдиңиз, э? Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Эми жеке турмушумда азыр албетте апам ден соолугу жакшы, бир туугандарым жакшы, баары аман, эсен, элимде тынч, албетте анан неберелерим, бала чакам. Анан эми өзүмдүн жеке жашоом пока банкрот деп. Эми оозу сүткө күйгөн айранды үйрөнүп ичет дейт, албетте. Жаш кезде жүрөк курч, улгайган сайын акыл курч болот экен. Акылга албетте бизде мага теңдүү, мага татыктуу ар бир топурак менен суу булуулай, эркек менен аял бул жубай дейт. Албетте баардыгыбыз жубай менен болуш керек. Анан пока мен өзүмдүн теңимди издеп жүрөм, деп эле издей солом. Кандидаттар бар, бирок тандап атам деп элечи. Качан тандап бүтөсүз анан? Билбейм, аны ойлонуп атам. Мынтип неле жети өлчөп бир кес деп коет го. Албетте Кудай буйруса дагы мүмкүн ошондой жаңылыктар менен сүйүндүрөм. Ал күн да келсин, бирок качан экенин билбейм. Анан чыгармачылыкта мурдагыдай эми гастроль жок, көбүнчө эле той топур. Азыр күз айы келип, тойлордон да бошой жатсаңыз керек. Ооба, жалаң эле тойлордо, тамада, ырдап. Анан адан тышкары дагы бир Кытай туугандар менен кандай экинчи киреше менен бир компанияда иштеп атам. Эртең менен аяка жана орус туугандар айтмакчы, век живи, век учись деп коет. Ошондуктан учиться никогда не поздно дегендей, кечинде түндө 1-де, 2-де тойдон келем, кайра эртең менен туруп обученияга барам. Ошентип ден соолукка байланыштуу бир гана мен негизи өзүм ата-энем жак, папам жак көбүнчө медиктер да. Анан мени дагы ошо медик тармагына медик болсун деп аябай эме кылышкан.
аракет кылган, мен болсо болбой артист болом деген. Бул деле күлкү терапиясы да. Бул деле адамды кандай десем, канча күлсөң өмүр узарат дегендей. Күлкү өмүрдүн мүлкү демекчи. Ал деле мындай адамдарды күлдүрүп, ооруп аткандар же болбосо эмеси маанайы чөгүп тургандарды күлдүрсөң, бир аз болсо дагы унутуп бир нерсесин мындай күлүп кичине жыргап ден соолугуна пайда алып келет. Ошол сыяктуу эле экинчи азыр ошо компанияда иштеп адамдарга себепкер болуп ден соолугуна пайда кылганга аракет кылып атам. Ошондо бул компания баягы ден соолук багытында, ооба, ден соолук багытында, анткени көбүнчө айымдарга басым жазылат, гинекология жагы. Эгер кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, сизге кайрылса болот экен да. Албетте кайрылыңыздар. Анткени мен өзүм биринчи мындай элге айтканда дагы уялбай, ошонун результаты болгондой, өзүмө дагы, кызыма дагы колдонуп көрдүм. Практика жүзүндө көргөзүп. Ооба, анан кийин ада жакшы жыйынтык болгон үчүн, биякта иштесе болот турбайбы деп, ошол жакта дагы экинчи мындай киреше таап атам. Киреше булак экен да. Анан сизге кайрылгандар дагы ошо киреше таап алса керек, табат да. Албетте, ар ден соолугуңду да чыңайсың, киреше да акча да аласың. Кечээ биринчи буга чейин деле TikTok аркылуу ошол эле компанияда биздин Кыргызстандын представители ошо Саша мырза, Кытайдан келген, бирок бизде 14 жылдан бери жашап, ушул жерде ошол бизнести ачып, ушуну иштеп атышат, Чыңгыз Чыныбаевич менен Саша. Анан алар TikTok'ту обучать этет. Мисалы, баары эле TikTok'ту жаман көрүп атышпайбы? Анткени кээ бирлер, кандай десем, мисалы, мектепти бүтпөсө, же болбосо чоң окуу жайды бүтпөсө, бири кесиптин ээси боло албайт да, ошол сыяктуу эле TikTok'ту да бул окуш керек да. Мисалы, Инстаграмда SMM'дер окуп эме кылып атышпайбы? Туура жана упаковка кылып эмелерди иштетипчи Инстаграмда. Ошо интернет булактары. Бул деле TikTok ошондой. Кээ бирлер окубай эле өз ара жанагындай ыплас, жанагындай эме туура эмес эмелерди элдерге эме терс эме жагын көргөзүп койду. А мен TikTok'то окуп жүрүп, TikTok деп калбадыңызбы? Анан жакында эле Маданият министрлиги жабылсын деген сунуш киргизди. Анан демек сиздин айтууңузда баягы TikTok'ту деле жакшы жагынан пайдаланса, албетте. Муну мисалы TikTok'то мындай кандай десем, жарнама, бизнес, аны бизде ошо Саша агайыбыз окутканда өзү $5000 Кытайдан окуп келген экен да. Азыр дүйнө жүзү боюнча TikTok болуп атпайбы? Баардыгы эле, мисалы, азыр Instagram менен эле Facebook тигилер эмелер азыраак болуп калды. Колдонуучулар көбүнчө TikTok'ко өтүп калышты. Мына 90 жаштагы ата дагы бар да аякта. Анан ошону туура пайдаланыш керек да. Мисалы, TikTok'ко ушундай эле сиздердикиндей студия, жаркыраак микрофон, мисалы, мен мурда iPhone'ду түшүнчү эмесмин да, ошо TikTok үчүн iPhone'ду алдым. Эң биринчи жакшы интернет и жакшы эме экран керек да. Анан мурда Instagram'да мага жазып берчү да, Назира эже мындай сизге акча чогултуп iPhone алып берем десем да, iPhone'ду алгам, бирок түшүнбөчүм да. Анан кызыкчу эмессизби? Кызыкчу да эмесмин. Анан мындай эмелер, функциялары бир аз мага кыйыныраак болчу да, потому что Samsung'га берки эмелерге Android'ко көнүп алып, мунуку башкачараак го бир аз. Анан ошо TikTok аркылуу iPhone алдым. iPhone сонун экен деп. Анан колдонуп ушундай эле, мисалы, Кытайда TikTok'тогу блогерлер ушундай атайын студияларды даярдап, программа түзүп, анан эфирге чыгарынасында жашынакай кийинип, жашынакай боенуп, анан элге интересный болсун деп, ушундай атайын эле бул как бы ар кимдин колунда өзүнүн жеке частный телевидение. Ошону туура колдонуш керек да. Мисалы, сиздерди көргөндө маданияттуу, тартиптүү болуп атпайбы? Анан терде формат бир аз башкачараак, мындай кененирээк. Мисалы, биякта башка формат. Аякта болсо мындай эме свободныйраак отуруп, анан жооп берип, өзүңө ведущий, өзүң конок, элдер менен общение да. Анан ошону туура колдонушпай, кээ бир эмелер багы атын чыкпаса жер өрттү болуп дагы ошондой болуп атат. Анан бирде улуусу жаштарга дагы чоң мүмкүнчүлүк, таанымал, мисалы, талант эмеде беришет го, талантым бар, таанышым жок деп, ушу TikTok аркылуу деле популярдуу болуп кетип атышпайбы? Бирок туура жагынан колдонсо, бул өтө чоң шанс да, жакшы шанс. Анан Назира эже, мына социалдык тармактар
боюнча да сөз кылып калбадыкпы. Сиз кайсыл жагында активдүүсүз? Инстаграмдабы? Инстаграмда мурда эме болчумун, бирок азыр ТикТокто көбүнчө. Бирок азыр ТикТокко деле убактым болбой атат. Уктаганга деле кээде азыр сиздерге келатмын да. Азыр бизде күзүндө албетте жумуштан чарчаган жакшы. Анан бирок уйку деле адамга керек, күч маанилүү. Бирок мен азыр 3 саат, 4 саат уктап эле кайра жумуш деп биздики эме сезонный работа, күзүндө иште болбасак анан кышында отуруп калабыз да. Жакшы. Анан мына чыгармачылыкта негизи эле 28-30 жылга чукулдап калды, ушул эл алдында жүргөнүңүзгөчү. Анан мындай суроо бергим келип атат да, деги эле жашооңузда эмнени таптыңыз жана эмнени жоготтуңуз? Анткени 30 жыл эл алдында жүрүш бул оңой нерсе эмес го. Албетте, эң биринчи жакшы жагын айтайын. 30 жылда мен өзүмдүн кичинекей кезимен эңсеген кесибиме жеттим. Кыялыма. Жана ошондой эле мен каалаган кесип ошо кыялым орундалды. Элдин батасын алдым. Азыр мына мисалы көчөдө уна айдап баратсам, же болбосо бир жерге барсам, сый урмат, жакшы мамиле, улуулар дагы, кичүүлөр дагы жакшы сый урматтарды көргөзүп, мындай орусча кыскача айтканда авторитет пайда болду. Барган жерден мындай сый да жакшы. Анан киреше ушул жакта мен будан тышкары мурда бизнесимде эле эчтемкем жок болчу. Анан албетте элде болсо бизде болот дегендей, ушу эл аркылуу көп нерсеге эми айтпайм, там особняктан бир нерселерди курдум, кылдым деп, бирок ырыскымды таап ошол жерде бала чакамды багып, өзүмө кийим, апама кийим, элге катыш. Бизде эмне Кыргызда мен бүгүн берден тапсам, эртең бияка берем. Туулган, туушкан дегенге мындай. Албетте. Ошо киреше дагы таптым, досторду таптым, жакшы адамдарды таптым. А эмне жоготтум? Көбүнчө ден соолугумду жоготтум. Анткени биздин эме карапайым элдер бизди жалаң гана жакшынакай кийинип, жакшынакай жакшы жагыбызды эле көрөт, анан артисттерге эле жыргалдай берет да. Бизди суукта калабыз, например, эмеге гастролдо жүргөндө айыл жерлеринде эме мейманкалар жок, клубтар эме шарт жок. Ошол жерде муздак жерде мен элдин астында артист көйнөк кийип, анан алар мынтип эме тончон, пальточодо отурса, биз мындай жайкы көйнөктөрдү кийип алып, үшүгөнүбүздү билгизбей, ушинтип анан деп эртеси күнү ооруп калабыз, дарыларды ичебиз. Орус туугандар айткандай, лекарство одно место лечит, другое место калечит. Ошентип бир ден соолугумду бир аз жоготтум окшойт. Анан дагы эмнени жоготтум? Бир туфлимди жоготтум. Калганы ошо бир ден соолуктан башка пайдасы көбүрөөк, зыяны ден соолук албетте. Мен азыр ден соолукту чыңап, чтоб эме карыганда дагы бала чаканы, неберелердин жакшылыгын көрөйүн деген аракет менен албетте ден соолукту дагы азыр карап. Мен бирок бир 2 жолу катуу ооругандан кийин ошодон ден соолукту өзгөчө коронавирустан кийин профилактика өзүм үчүн текшерип турам да. Сахар, там эмелерди, давление, чактактарды. Гастроль боюнча айта кеттиңиз, ошого да токтоло кетсеңиз. Анткени сиз мурда көп чыгат болчуңуз да, азыр баягы чыкпай деле калышты да. Азыр интернет чыкканда биз интернеттен эле көрүп алабыз деп коет да. Аябай кызыктуу учурлар көп болсо керек. Эмедеби? Ошол гастролго чыккан учурда. Бир ошол моменттин бир учурун эстеп кетсеңиз. Кайсы бирин айтайын? Көбүнө эле бир жолу эме болду. Мен жаңы алып баруучулукка үйрөнүп, анан ошо 99-жылы экен. Эжем Ошто гастролдо жүрүп, анан эжем ооруп операция болуп жатып калды. Анан айыккандан кийин анан эмеге Ошко Кыргыз драма театрына концерт койгон жатабыз. Анан Мирлан Жетигенов экөөбүз алып баруучу болобуз дедик да. Анан элдин ортосуна чейин мындай дорожка кылып, эмелерди, бир нерселерди тумба жанагындай эмелер эмне деп коет эле.
поддон саддонушуп бир белелерди элген ортосуна чейин биз мурда сахнаны өзүбүз жазачубуз да, декорацияларды тияк бияк анан өзгөчө кылайлы деп Мирлан Нурлан баары ушу декорацияны жасап, анан элдин ортосуна чейин, залдын ортосуна чейин эме кылдык, дорожкачы, кызыл дорожка өтүш керек. Жок, ошол жака чейин барып элдер менен учурашып, анан кайра келип, анан экөөбүз баштайбыз деп репетицияларды кылдык. Анан мен мурда көбүнчө почти 11 жылдай ошо эжемдин группасында сахна артында жумуштарды кылчумун да, билет сатчумун, билет айрычумун, афиша эме илчимин, аппарат ташып, ушу эжем костюмдарын ütүктөп, кийинтип, ушундай көбүнчө, а бирок сахнага чыккым келчү да, аябай. Анан ошондой жакшы жумуштун эмеге группада бир 15-20 киши болуп, ошолорго тамак жасайм. Ушундай мени на всякий случай көрүнбөй, бирок көбүнчө. Ооба, на всякий случай болчумун да, кайсы жерде кайсы жумушчу жетпей атса, ошол бардыгын кылчумун да. Анан эжемден сурачумун, сахнага чыгайынчы десем, анан кээ бирде чыгарып койчу, ошого тим эле сүйүнүп, бактылуу болуп, бир мындай кыялым орундалды деп, ушундай бир бактылуу болчумун. Анан ошол сахнага чыгыш үчүн бүт жумуштарды аткарчумун да. Анан така кийчү эмесмин, боёнчу эмесмин, прическа деген жок, жалаң эле спортивный ботос менен эле ушинтип иштеп жүрчүмүн да. Анан эле эжемдин бир розовый көйнөгү, мындай свадебный сыяктуу бир розовый сонун Барбиникиндей көйнөгүн кийгизип койду. Андай көйнөктөрүм деле жок да. Сахнага чыгат белем. Ведущий болгондо жаңы үйрөнүп атам да. Алгачкы алып баруучулукту үйрөндүм. Эми айылдарда алып бара эле жүрөм, анан моундай чоң шаарларда биринчи чыгып атам да. Аябай репетиция кылып, толкунданып, анан эжем жанагы көйнөгүн кийгизди, моундай цветте болчу, розовый такой, нежный розовый. Прическа жасап бердим, макияж тим эле менден сулуу жок, бакчыкин тим эле өзүнчө Барбинин. Анан ботос кийип алдым, эми концерт башталганча. Така мындай көйнө албай атам да. Така кийсем эле тизем чыгып калат, мындай осанка кармаганды билбейм. Осанканы билем, бирок мындай такага үйрөнө албай атам да, монтип эле анан. Пока эми концерт башталганча туфли эле кийип турайын деп, анан гримеркада туфлим калган да. Туфли сатып алдым. Бир аз үйрөндүм ары бери басканда, анан эле уже баштадык деп эле эме болуп калды. Мен сахнанын артында бир нерсе программа даярдап ушинтип же жаттап аттым беле бир эмелерди. Анан эле баштадык деп эле эметкенде чуркап барып гримеркасын бекитип салышыптыр да. Эми ботосчан кантип жагам деп, анан бир ошо театрда иштеген бир эже туруптур да. Эже, туфлиңизди бериңизчи деп атпаймынбы? Анан апай сен бутуңа, мен бутум 35-размерде. Дал келдиби? Ал эженики 39 экен да. Ал еще ал жана розовый көйнөккө вообще эме жарашпайт экен, дал келбейт. И мындай күрөң цветте экен да. Тиги розовый, анан бериңизчи дедим да. Анан ай чоң да деп байкуш дагы бүтүп чечип берип койду. Анан кийсем эми 39, меники 35. Анан эле эмени носкимди ороп туруп башына тыгып алып туруп, анан кийин лыжа тепкендей кеттим да, уже фанфара башталды. Күлүп монтип чыгып, анан Мирлан экөөбүз ошо элдин арасына барып, анан кайра келебиз дегенде Мирлан колун мага берди, экөөбүз монтип барып, анан мен тигин сүйрөп эле кеттим. Бирактан ортосуна келгенде учуп кетип. Ичинен носки чыгып, туфлим. Тиги эженин туфлисичи бутуман учуп кетип атпайбы? Носки чыгып, элдер ошол жерде каткырды, Мирлан дагы эмоциясын кармалбай, ал дагы күлүп атат, мен дагы күлүп атам, экөөбүз учурашкан да жокпуз да. Мындай эме адам чын жүрөктөн күлөт го. Ошондо экөөбүз элдер каткырып атышат, биз күлүп атабыз. Тияктан уже жездем кеткиле деп эме деп отурат да, пульттачы. Деп атат, экөөбүздөн каткырып, эжемдин музыкасын коюп салды, ошентип башталган да. Аягында тамаша деп койбоптур да. Жок, даже сүйлөй албай калдык күлгөн. Мен мисалы сахнадан же болбосо ошо съемкалардан бир күлүп алсам токтоно албайм да, бир ушундай эмем, жаман эмем бар. Экөөбүз күлүп атасың, эже менен тил уктук. Эмне күлүп атасыңар? Эмнеси күлкүлүү ошол жерде? Деп тура, Мирлан экөөбүз турушту эле экөөбүз мынтип отуруп. Анан дагы бир айтып атпаймынбы, бизде эми шарт жок да гастролдордо, анан шашып бир жерден кетебиз, жол чаң болот, анан уже боёнгонду үйрөнүп калган. Анан баары элдер ушул жерден айтып кетейин, эми бир карасаң чачың кыска, бир карасаң узун дейт. Эми азыр мунун сыры деле жок болуш керек, париктер бар, хостор бар дегенде, анан баш чууганга да убакыт жок болуп калат. Анан мен көбүнчө чачымды мындай убактым жок да, монтип эле чогултуп байлап. Азыр деле кийип аласызбы? Азыр деле эми хостор тагып алам, париктерди кийип алам. Убакыт жок болуп калгандачы. Анан чачымды мындай кылып байладым да, мен өзүм чачым аябай эле жука, суюк да. Анда хвосту байлап, невидимка, шпилька, невидимкаларды таппай калдым да, уже сахнага чыгыш керек мен. Анан мынтип эле 1-2 эптеп кыпчытып койдум. Анан эме бир
түркчө бир ыр бар болчу, ошонун ырдачы менен бенимди ойлама, ошо ортосунда пробежка келгенде өлө бийлеп чимирилчү да, могу бийлеп чимирсем жана хоостун мутуп кетти. Дагы эл алдына учуп кетти. Элге учсу, элдер от кээрлер эми айылдагылар кээрлер билбейт да, ал убакта. Тем более аябай эле дико болчу да. Элдер таң калып, анда жаш балдар каткырып бири-бирине берип ыртат. Андай кезде өзүңдү жоготпошуң керек да, дальше кетишиң керек. Ушундай учурлар көп эле болот, дагы кайсыларын эстейин. Кантип чыктыңыз анан ошол учурдан? Ырдап бүттүм, берей дедим. Сен бербей каткырышат, анан бир беле сөздөрдү сүйлөп күлдүрүп атып анан. Өзүңүздүн чачыңыз болуп калган жакшы болуптур да. Да, өзүм чачым менен бирок кыска, анан кичинекей эле болуп калды да. Тиги мындай узун хост болчу да. Анан жаш балдар эми ойношуп, бири-бирине ыргытып, каткырышып анан. Азыр жинге тийсеңер, тишимди чыгарып туруп ыргытайын десем каткырат, мурдумду бурап туруп ыргытайын. Сол каткырып атырам, бергиле деп чоңдор, улуулар алып беришти. Ушундай учурлар болот. Анан мына сиз жогоруда айтып кеттим го, көп кырдуу талантсыз, ырчысыз, актриса, куудул дегеле дагы кайсыл өнөр калды деп ойлойсуз? Эми Мирландын айткандай, мен раматылык МВД министри Каңгантиев да мен эмем поклоннигим болчу экен да. Анан ошо МВДдын астында ичинде ансамбль түзгөн. Анан ошондо именно кудулдардан мени тандап турду, ошону айжыран айылдык кызды жакшы көрөт экен да, машинасына оёл угчу экен дискечи. Анан МВДда иштеп калсам, бизге кадимкидей форма берилген, удостоверение берилген. Анан Мирлан айтып, сен эртең стюардесс болуп иштеп кетсең да, мен таң калбайм депчи. Мен жашоодо мисалы жана сахна артында 11 жыл иштедим дедим, мындай өтө деле, мындай сахнага эле чыксам, мага ушул бир сонун. Сахна артында 11 жыл иштеп койдуңуз бирок. Эжемдин эмеси группасында мындай элге таанылайын деп аракет кылган эмесмин да. Мага сахнага эле жөн эле чыгып, ошо элдин кол чабуусу мен үчүн рахат. Анан мынтип телеге чыгып же газетага интервью берип, ушундай аракет кылбаптырмын да. Анан анда Фарида Карбосова, Мирлан, Нурландар ушинтип интервью беришип, эме кылышат да. Анан жүр интервьюсунда мен барып алып эмне дейм да. Мен Алина сиңдисимди айтам, эмне кыласың десем, мен сахнанын артында афиша илемтип ушинтип интервью берем. Очи барбайм, нормально деле сүрөтүм жок депчи, анда телефондор жок да. Анан гастролдон келгенден кийин официанткада болуп иштегем, администратор болуп иштедим. Түркчө бир аз билем, түрктөр менен 5 жылдай иштедим. Анан мен бир жерде жумушта иштесем, көп жылга чейин ушундай туруктуу экенсиз. Туруктуу иштейм да, мындай ылам жумуш тандабайм. Анан базарда да кийим сатып иштедим, оромо саттым. Мындай жумуштан коркпойм да. Ооба, анан эмеге, эми бала чак 2 кызымды багыш керек да. Анан кийин айтып берем, мен бир гана дворник, посудомойщица, анан сойко болуп иштеген жок окшойт. Калган бүт жакта иштеп келдим депчи. Анан газетадагы эме Союз печать деп койчу, газетада сатып иштегем. Баягы ар бир жумушта алып кетип берет экенсиз да. Ооба, эме шыгым бар да. Анан кийин кандай таланттарым бар десем, эгерде мен, азыр мен деле өзүм машыгам, өзүмдүн эмеме, келбетиме толуп кетпеш үчүн, кийим жараш үчүн. Чындыгында мындай чала спортикмин. Канчала эме мен да байкайм сизди ушул сулуу эле болуп баратасыз да күндөн күнгө. Машалла көз тийбесин деп карап. Албетте ар бир аял, анан мен кээ бир айымдарга таң кала берем да. Мындай өзүн таштап койгондор болчу, мындай уже төрөдүм, турмушка чыктым деп анан эми силер артистсиңер да, силер кечке эле боенуп, соенуп депчи. Анан бир эле артисттер эмес, мисалы ар бир кесиптин айымдары сулуу болуп турса, же бекеринен сөз эме эмес да, сулуулук дүйнөнү сактайт депчи. Мынтип жашынакай өзүн карап жүргөн айымдарды албетте аял киши да, бала дагы, эркек киши дагы мынтип көңүл бурат да, мындай приятно. Анан жүдөгөн эмелерди кээ бир айымдарга совет берем, бир эле артисттер эмес, ар бир айым деген. Мисалы сиз тойго барганда жазанып барасыз. Ушундай ошондой эле күнүгө жазанып. Мен мисалы менден кичүү сиңдим жакшы ырдайт, бирок үйдө домохозяйка да, кичинекей баласы бар. Өзүн аябай жакшы. Мен мисалы бетим чарчап кетет эме, анткени биз постоянно боенуп, кичине дагы эме кожа дем алсын деп мен көп боенбойм. Көчөгө жүргөндө кепка кийип, очки кийип эле, мындай эле солнцезащитный кремдерди сүйкөп кичине эме. А сиңдим болсо турар менен биринчи боенуп, чачын жасап, жашынакай кийинип, анан үй тамагын жасап, жумушун кылат экен. Жумушун кылат да, анан постоянно ухоженный жүрөт.
ошондой үй хозяйка болсо деле мындай өзүн караш керек да. Ошондо мен ойлойм жана үй бүлө да бекем болуш керек, күйөөсү дагы приятно, башка кыздарды карабайт. Анан мындай балдарга деле эме да, үлгү, мындай мамаң сулуу болуп турса, кичинекей жээним ошо азыр канча 8-9 жаштабы, кошуна ойногон балдары, кичинекей классташтары ошо айтып, вот у тебя мама красивая деп ушинтип суктанышат экен да. Ушу балдарга деле приятно, анан чачың таралбай, кийир, анан халат-палаттар чоюлган, поюлган, жыртык-пыртыктарды кийип жүрсөң, бул эле бир жаман көрүнүш болуш керек. Демек ар бир айым сулуу болуш керек. Албетте, албетте. Анан сизди ушул калың журт өзгөчө тамашаларыңыз менен таанып калды да. Ошо тамашаларыңыз, куудулдук жагыңыз жөнүндө айта кетиңизчи, деги эле кантип келип калдыңыз ошо куудулдукка? Анткени эжеңиз ырчы. Ооба. Мен негизи кичинекейимде бала бакчага барып жүргөндө клоун болом дечкен да. Анткени раматылык папам, мен ошо папамдын кызы болдум да. Анан теледен көбүнчө ошо цирктын эмесин көрчүбүз да, представленияларды, циркка алып барчу. Анан кийин «Мир животных» деген передача бар эле, ошолорду көрчүмүн. Анан фигурный катанияны көрчүмүн. Анан бирок папамдар ошо айтып атпайм, папамдын тууган жак көбүнчө бизде бир 9-10 эме врачтар бар, медсестралар бар да. Анан кийин мени да ушундай эме медик кылабыз деп аракет кылышкан. Анан кичикейимде айтып берчүм, чоңондо ким болосуң десе, клоун болом дечүм да. Анан үйдөгүлөргө папамдын да туулган күнү 8-март. Анан 8-мартта бизге чоң майрам болчу да. Анан мамам эмеде хлебзаводдо иштечү, анан аякта униформалары болот өздөрүнүн. Андай ак, мындай как бы азыр бермуда или шорт деп коечу, ушундай удлинёно, ошондой сыяктуу. Анан кенен амам чоң да толугураак. Мен ичиме жаздык салып, жамбашыма жаздык салып, анан өзүмчө эле бир нерсе, анан жана детский клизмалар болот го, ошолорду кесип, мурдума мынтип салып эле, оозумду мынтип коюп. Ошондо эле элди күлдүргүңүз келчү. Үйдөгүлөргө ушинтип өзүмчө сценарий жазып эле ушинтип күлдүрөрчүм да. Анан уже мектепке барганда сочинение жазганда актриса болом деп эме кылчым да. Анан ошентип жүрүп, анан мен кудул болом деп такыр деле ойлогон эмесмин, бирок мен кичинекей менен эле чымчып сүйлөп, күлдүрүп сүйлөп, тийишип сүйлөп ушундай. Анан менин тай жагым, мамам жактар ушундай макал лакапташып, ушундай эме да, тайнем деле, тайкелерим да тийишип сүйлөп ушундай эле. Анан мен да ошентип сүйлөйт экенмин да, анан шустрый болуп эле ушундай. А мектептерде интермедияларды ойноп, конкурстарда бийлерге, анан эң биринчи негизи 15 жашымда ошо биз Таластан көчүп келдик. Анан мен медучилищеге тапшырдым, окубайм деп койдум. Анан эме 9-класстайын да. Андан мурда 8-класс болчу. Анан кийин эжем раматылык биздин атактуу Такен Шашевич деген балетмейстер бар болчу. Ошого бийге берип койду. А мен ага чейин 7-класста кыргыз күрөшкө барчумун да. Мен эркектер менен чогуу ойнойм. Анан кийин мондай жана маттан чтоб моюн кайрылбасын деп моюнду жонойтот го. Эмелер борецтер экенчи. Мен да ошентип азыр эме учурдан пайдаланып айта кетейин, агайыма чоң рахмат. Бул да кичине мен 7 ай эме ошо тренировкага 7 ай бардымбы, ошондо деле кичине приемдор кыргыз күрөшкө баргам да. Ороз агай эме Канат Бегалиевдин тренери, мен тренерим болчу да. Ороз агайсызге рахмат. Кичине болсо да мага мындай өзүмө турганга дагы бир 7 ай болсо да салымын кошкон. Ушул жака келип, анда Фрунзе болчу, Фрунзеге көчүп келгенде бийлесем, мен мындай юбка кийип, мындай эмелерди осанка кармаганды ошол жактан үйрөндүм. Билчү эмесмин да, мындай айымдардын өзүн алып жүрүшүн тигинде мындай борецтей болуп болчу. Эме агай урушуп эме болчу. Ай, эркектей болбой, нормально тур депчи. Первая позиция, вторая позиция деп ошентип, эң биринчи 15 жашымда ошол шоу бизнести бий жагынан баштадым да. Анан кичинеден үйрөнүп, анан ошо турмушка чыгып кеттим. Жок, бийлеп жүрүп, анан үйдөгүлөр мага артист болбойсуң деп каршы кылып, анан повардын окуусуна окутушту да. Медик болбосоң, анда повар болосуң, артист болбойсуң деп мага аябай эле поварды эле окуган жок. Мен барчымын, сабакка бизди практикага жөнөтөт, кечке картошка, пияз арчтык кот жана эме завод, фабрикаларга, столовойлоруна практикага жөнөтөт да. Бирок көңүлүңүз чыгармачылыкта. Ооба, чыгармачылык. Анан бийлеп жүрүп, ошонтип анан повардын окуусунда ошонтип анан турмушка чыгып кеттим. Аябай эле эрте чыктым, 17-ге турмушка чыккандан кийин 2 айдан кийин 17-ге толдум. Баары эле эмне эрте чыктың деди, товар хороший, сразу забрали деп тамашалап.
Анан ошо эми албетте мен мурда жаш кезимде ошо кыздарым атасын эле күнөөлөй өрчүм да. Албетте кийин чогойгондо түшүндүм, бир эле кишиден күнөө кетпейт, эки кишиден күнөө кетет. Мен да жаштык кылдым дегендей. Бирок эки кызым бар экенин, ал атасынан ажыраганына мен такыр өкүнбөйм да. Мен эгерде ошол жерде жашап калсам, мен айтып берем азыр, айылда жашап, бир 10 чакты баланы төрөп, тиштерим түшүп, айылда турмак экенсиздер деген. Ал эме үйдүн кичүүсү болчу да. Чыгармачылык өзүмдүн кыялыма жетпей калмакмын деп ойлойм да. Анан кийин ошентип жүрүп, турмуштан ажырагандан кийин где-то бир 3 жылдай ошо базарда иштеп, ушинтип кыйналдым. Нары сокку бери сокку көрдүм. Ушунтан эмеге 95-жылы жок, ошо 95 күйөөмөн ажырагандан кийин Сокулук районунда ошо жерде ансамбль Мээрим деген ансамбль бар болчу, ошол жака солистка болуп кирдим. Анан анда ырдаганды деле азыр деле кыйрат билбейм, бирок акырындан үйрөнүп келатам да, ошон үчүн век живи, век учись деген. Бирок анда клавиша менен эме ойноп берчи, анан жанагы таңдагы берметим деген ошол аябай хит болуп аткан кези да. Анан ошону ырдачубуз. Анан Сокулуктун айылдарына гастролго барып, ушинтип жүрүп, анан кийин эжемдин группасына 97-жылы эжем группасына келдим. Анан ошол жерде кудулдук. Анан ошол жерде жана айтпадымбы, 11 жыл анан акырын сахнага чыгып, анан эме сен ырдаганды билбейсиң деп эле эжем урушчу да. Действительно анда азыр деле кыйратпайм, бирок мурдага караганда жакшыраак да, дыхание алганды кичине. Мурда деп эле жинде өзүмө жакпай уруп берчүм деп. Эжем, сен сахнага чыкканда мне не жалко. Анан элдер айтат, Алина сиңдисин жиндедей кылып эле чыгарып сахнага, эмне бул сен бир гана өзүң эмес, сен мени да уят кыласың. Даярданып чыгыш керек дейт. Анан эмеге анда мынтип жөн эле клавиша коюп койчу эле го. Мынтип эле эме обязательно бул как фон катары турчу да сахнада, анан бияка проводун жөн эле ыртып коет, ал сайылбайт делечи. Анан клавиша ойногонду деле билбейсиң да. Ошо клавишага чыгарып койсо өлө бактылуусуң да, ак карасын басып кылып элечи. Билбей эле. Анан бийлеп эле ушинтип эжемдин экинчи голос подголосияларга тургузуп коет, ошого эле рахат алып, анан мындай өзүмдүн үнүм менен, аякта под фонограмму, конечно, анан өзүмдүн үнүм менен сүйлөгүм келет, өзүм үнүм менен ырдагым келет да, мындай элге. Жандуу. Анан Анвар Асанакунов деген менин агайым ошо сахнага, ал кудул, ал интермедияларда ойнойт да. Анан апчиме кечке жалдырайм деп бир нерсе кылып чайынчы, бирок мен кайсы тармакта ырчы болоюн десем, сен ырда албайсың деп урушуп коет. Бийчи болоюн десем, эме аны күнүгө машыгыш керек, башка жумушум калып калат. Кудул болом деп деле ойлогон жокмун. Анан ошо апчим айтты, Анвар, ону бир нерсе кылып сахнага бир аз кичине эпизоддор бир нерсе чыгарып койчу депчи. Анан бактылысың. Эми ал интермедияда, ал сценарийда мен жокмун да, анан бир ролду кошуп коюшат. Анан сен азыр буянан чыгасың дагы, пирожки деп эле эме кылып ошол жерде, анан ай классташ кандайсың деп экөөбүз жолугабыз. Анан жакшы, анан күйөөң каякта, мен моундай суроолор берем, сен ушуну жооп бересиң деп коет. Анан бир 4-5 эле сөз сүйлөйм да, күлкүлүү деле сөз эмес. Пирожки деп чыгам тиги. Анвар байке да аял болуп чыгат, экөөбүз ай кандай классташ дегендей мындай деп сүйлөшүп, күйөөң каякта, канчалап болдуң? Анан мейли, анан бар содан кыл, мен содан кетип калам деп болду ошол эле. Анан ошого бактылуумун. Анан кийин уже сахнага көнө баштадым да, анан мен да сөз кошо баштадым. Эми жиндик ошол эле эмне чыгып атам, пирожки деп эле. Анвар байкенин сөзүнө күлөт, анан эмне жөнүндө чыгып атам деп туруп, анан уже сахнага көнүп, күлдүрөйүн деп, анан акырындан бир сөздү жооп берип, импровизация кылып, ошонто анан кудул болуп кетти. Анан өзүм жана айылдык кызды эми жашоодогу, үйдөгү, гастролдогу күлкүлүү окуяларды чогултуп жүрүп туруп эле бир күнү ошол уйкум келбей эле бир кыздын образын көрдүм. Өзгөнүн кайсы айыл экенин унутуп калдым. Бир айылда билет сатып отурсам, моундай дыңкылдаган кыз экен да, эркекте болгон. Эркектер менен тез ойноп, эшекке секирип мүнүп эле, велосипедте мага келип алып туруп, эже бир женский, бир детский билет берип койчу деп элечи. Ошол кызды көрүп эле күлкүм келип, деп эле эмелери, манералары жагып атат да, образын сактап калдым элечи. Оппа, ушундай кыз, айылдык кыз шаарга келип деп туруп, анан эле негизи бунун башы эме болчу.
Раматылык Манас Бердибеков менен аябай жакшы көмүр туткан кудул агайыбыз. Көп эле киши жакшы, ошонун движениялары эмелери жакчы да. Көрө эле күлөрчүм, ошого чай куюп берсем дагы рахат алып биздин үйгө келип калат эжемдин үйүнө. Анан ошо эжемди тажат ийдим Алинан. Манас байке айтыңызчы, мага интермедиа жазып берсин депчи. Анан ушинтип анан деп унутуп калып, айтыңызбы деп тажат берем да, сурадыңызбы, айтыңызбы депчи. Өзүмдүн духум жетпейт да айткангачы. Анан эжем бир жолу ошо ГАИдан бир жерден жолугуп калышыптыр. Анан айтты, мен бир сиңдим бар, ошо тажатты сизди аябай жакшы көрөт, анан ошо интермедиа жазып бериңизчи деп. Анан телефон номерин алып туруп, анда домашний телефон эмеге чалып атпайбы, Манас байке. Сен, карындашым, мен Алинанын сиңдисимин десем, айтты Алина, жолу айтты. Анан мен азыр карындашым эмеге кетип атам, гастролго, көлгө. Анан ошол жактан бир мен болсо кагаз менен эме алып алгам, тетрадь менен ручкачы, телефондон айта бериңиз, мен жазып атам депчи. Мен ойлоп атам, мындай сатира сразу эле жазылат окшойт депчи. Анан кийин десем, карындашым деп күлөт да, аны жазыш керек дейт. Айта бериңизчи, биресе оюңуздан чыгарып айта бериңизчи, жазып, мен чыккым келип атат, срочно чыгыш керек деп. Жана ошо гастролдон сага келип жаза келейин дейт. Анын темасы эмне десем, айылдык кыз жөнүндө как раз сизге теманы айттым да, мындай эч кимде жок бир мындай сатира жазып бериңизчи десем, айылдан келген бир кыз жөнүндө ушундай кандай деп ойлойсуң деди. Всё, айылдык кыз деген тема калды дагы, гастролго кетип ошол жактан каза болуп калды да. Анан ошону өкүр үйдү шыпырып аткан, мен Кыргызстан оңдорунан ушундай улуу инсаныбызды жоготтук дегендей мындай өкүрүп ийилип атсам, мамам, эмне болду? Манас байке өлүп калды. Бир чети жакшы көргөн кудулум, экинчи чети мага жана интермедианы жазып бербей калды деген арманда калып өкүрүп ийиладым. Анан эле бир 3 жылдан кийин ошо жана айылдык кызды көрүп, жашоодо болгон окуялар тигилерди мынтип анан айылдан келген кыздар кандай болот? Мен өзүм шаарда чоңойдум да, анан айылдык кыздарды наблюдать этип баштадым. Анан ошентип ошол интермедиа жаралып, анан ошондо Рахман байке раматылык биз гастрол жүргөндө мени көрүп калып, Алина, интермедиабызды көрүп турам, сен эмне алтынды басып жатасың, бул кызды чыгарбайсыңбы эле? Анан бир кудул, бир чел тараза экинчиге катышып, анан ошол жерде биринчи орун алып, анан ошондон кийин анан элге таанылып. Ошондон кийин таанылып кетипсиз да. Демек, ушул куудулдук, андан кийин актриса, ырчылык болуп, айтор кыялданган, баягы балалык кезиңизде кыялданган нерсенин баардыгы орундалыптыр да. Ооба, эмеге жигитке 70 өнөр астык кылат, аялга 70 000 сом астык кылат дегендей да. Анан алпарачылыкты үйрөндүм, тамада болдум. Анан кээде тамада болгондо же болбосо гастролго чыкканда ырчылар колу бошобой калат, же болбосо эме көбүрөөк гонорар сурап калат. Анан концертти 2 саат чоюш керек да. Анан ырдап көрөйүнчү деп. Ошентип ырдап, анан бир азыр 30га жакын ыр жаздым, бирок мен азыр тойлордо ырдап каласыз. Ооба, тойлордо ырдайм. Кээде элдин эмеси чөнтөгүнө да карайсың да. Ырчылардын эмеси, ставкалары ар кандай болуп калат. Бирок клип тартуу планыңызда барбы негизи? Эми мындай жакшы ырдаганды до конца үйрөнө элекмин. Анан ошо мындай бир жакшы ыр болсо, ылайыктуу ыр болсо, мындай ырчылар ырдабаган, мааниси элге сөзү сиңе турган, тартип бере турган бир ыр келип калса, буйруса, мүмкүн чыгарам. Атак мындай радиолорго клип тартып, телелерге бербейм да, мындай эле той концерттерде. Анан кээ бирлерде, "Абай, сен жакшы ырдайт турбайсың" деп. Ушундай концерттеримде, тойлордо айтып калышат кээ бир ырларым жагат, кээ бирлерим жакпайт, ушундай. Жакшы, Назиречке, келиңиз эми алдыдагы пландарыңыз? Алдыдагы пландарым азыр ошо жана медицина тармагы, ден соолукка ошо жакты үйрөнүп кетсем, анан чынында эле эме кандай десем, мага сиз айтмакчы, уже 28 жыл, 30 жылга кетип атат. Анан мээ деле чарчайт экен да, музыкадан, элдин назарынан. Анан мен азыр тамадалыктан дагы биякты өздөштүрүп алсам, мүмкүн медик болуп кетем депчи. Анан турмушка чыксам, эме кандай десем, жана Азада бегимдин ырсаптарында жаштар келсе ордумду алып кетет дегендей, жаштарга орун берип, бактылуу айым болом дейсизби? Бактылуу айым болуп, мүмкүн мындай эле өкмөттүн театрга же бир жерге жумушка кирип, мындай спокойно карылыкты качуу дейм. Жакшы, Назирече. Мына ушинтип сиз менен сүйлөшүп атып, сырдашып атып,
убакыттын кантип өткөнүн да билбей калдык. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызга атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Мындан аркы дагы пландарыңыз ишке аша берсин. Дагы жакшы жаңылыктарыңыз менен кыргыз элибизди, бизди сүйүндүрүп, биздин студиябызга дагы келип туруңуз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө куудул актриса, айттоор көп кырдуу таланттын ээси Назира Жетигенова эжекебиз болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Саламатта туруңуздар, оорубаңыздар, кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.